Assalamu алейкум, урматтуу достор. Сиздер менен мен Дастан Абдурахманов. 4-5 күндө бир коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү кырдаалга көз салып турат элем. Себеби экономикабыз, жумуштарыбыз ушул ооруга азыр түздөн-түз байланыштуу болуп турат. Мунусунда мен сиздер менен маалыматтар боюнча бөлүшө кетейин деп чечтим. Экранда көрүп турган картаңыздар дүйнөдөгү коронавирус тууралуу статистика. Бүткүл планета боюнча ооруган адамдардын саны 1.490.790, каза болгондордун саны 88.982 адам, тилекке каршы жакшы болгондордун саны 332.486 адам. Кудай буйрса бүт баары жакшы болуп кетсин. Эң эле көп оору жуктурган мамлекеттерди карай турган болсок, биринчи орунда Америка Кошмо Штаттары 432.438 адамга жуккан, жакшы болгондордун саны 24.125, каза болгондордун саны 14.808 адам. Экинчи орунда Испания мамлекети 148.228 адам оору жуктурган, жакшы болгондордун саны 24.125 адам, каза болгондордун саны 15.238 адам. Италия мамлекети 139.422 адамга вирус жуккан, каза болгондордун саны 17.669. Мындай цифра көрүнгөнү менен достор абдан өкүнүчтүү, өтө чоң цифра. 17.669 адам каза болду дейт. 26.491 адам жакшы болуптур. Буюрса бүт баары жакшы болуп кетсин. Германия 113.296 адамга оору жуккан, жакшы болгондордун саны 46.300, каза болгондордун саны 2.349. Германияда ооруган адамдардын саны көп болгону менен каза болгондордун саны салыштырмалуу өтө аз экен достор. Мунун себеби немистер январь айында эле бул ооруга катуу даярданышкан. Негизинен каза болгон адамдар жашы 60-тан ары кеткен адамдар болуп жатат. Немистер болсо жашы өтүп калган адамдарды ошол учурдан баштап эле көп жашаган элдерден, көп жашаган шаарлардан алыстатып, каарыларды бул оорудан алысыраак сактоого аракет кылышыптыр. Натыйжада оору жуктурган адамдардын көпчүлүгү 49 жашка чейинкилер экен. Испания, Италия ушул мамлекеттерде каза болгондордун саны көпчүлүгү 62 жаштан өтүп калган адамдар достор. Дагы бир себеби немистердин ооруканалары жогорку деңгээлде даярданган. Жумасына керек болсо 500 000, айтууга оңой болгону менен 5,5 миллион адамдан тест алып коюуга мүмкүнчүлүгү бар экен достор. Бул жогорку деңгээлдеги медициналык даярдык. Америка, Франция, Италия өнүккөн бул мамлекеттер дагы немистерден бул багыт боюнча артта калыптыр. Кары картаңдарынын сактаганын натыйжасын караңыздар достор. Биз дагы жашы өтүп калган ата-энелерибизге кары картаңдарды катуу сактап, бул оорудан алысыраак сактоого аракет кылалы. 5-чи орунда Франция мамлекети 83.080 адамга оору жуккан, каза болгондордун саны 10.887, жакшы болгон адамдардын саны 21.461. Салыштырмалуу 10.000 эле айырма бар жакшы болгондор менен каза болгондордун саны. Абдан өкүнүчтүү достор. Кытай болсо бул ооруну жеңип кетти. 82.883 адамга жеткенде бул ооруну токтотушту. Каза болгондордун саны 3.339, жакшы болгондордун саны 77.678. Германиядан кийинки эле эң эле жогорку көрсөткүч. Иранда 64.586 адамга оору жуккан, каза болгондордун саны 3.993, жакшы болгондордун саны 29.812. Англия мамлекетинде 61.487 адамга оору жуккан, тилекке каршы жакшы болгондордун саны эмнегедир өтө аз экен, абдан өкүнүчтүү. Каза болгондордун саны 7.111 дейт. Каза болгондордун саны 7.111 адамга жетиптир. Кудай сактасын. Эми боордош түрк мамлекеттерине карап көрөлү. Турцияда 38.226 адамга оору жуккан, 812 адам каза болгон, 1.846 адам жакшы болуптур. Турцияда эмнегедир акыркы убакытта өтө тездик менен оору жайылып кетти. Жайылуу графигин карай турган болсок, 11 мартта бир адамдан оору чыккан болсо, 1 апрелде 15 000 адамга жетти. Bir айга жетип жетпестен 38 000 адамга оору жукту. Башка мамлекеттерди карабастан өзүбүзгө жакын мамлекеттерди карап көрөлү. Россияда 10.131 адамга оору жуккан,
каза болгондордун саны 76, жакшы болгондордун саны 698. Россияда дагы абдан эле кыска убакыттын ичинде оору көтөрүлүп кетти. Карап көрүңүздөр. Оору графиги бардыгы контролдо болуп келип бул жерден 17 марттан 7 апрелге чейин 20 күн аралыгында 114 адамдан 8000 адамга көтөрүлүп кетти. Өтө өкүнүчтүү достор. Азыр болсо Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандын графигине карап көрөлү достор. Казакстанда оору жуктургандардын саны 764 адам, жакшы болгондордун саны 55 адам, каза болгондордун саны 7 адам. Кошуна Өзбекстан мамлекетин карап көрөлү. Оору жуктурган адамдардын саны 555, каза болгондордун саны 3 адам, жакшы болгондордун саны 30 адам. Кыргызстанга келели. Биздин мамлекетте болсо 280 адам оору жуктуруптур, 4 адам каза болгон, 35 адам жакшы болгон. Графикти карай турган болсок, 18 мартта 3 адамдан чыккан болсо, 8 апрелде 20 күн аралыгында 270-280 адамга жетти. Абдан өкүнүчтүү достор. Коронавирус саясат деген достор жакшылап көңүл буруп койсоңуздар. Бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттары эң бакубат экономикасы боюнча биринчи орунда турган, курал жарак боюнча дагы биринчи орунда турган супер держава. Жылына өндүрүүчү ички дүң продукциясы 21 триллион долларды түзөт. Андан кийин эле Кытай Республикасы дүйнөнүн экинчи экономикасын түзөт. Кытайдын бир жылдык өндүрүүчү ички дүң продукциясы 14 триллион долларды түзөт достор. Бул оору биринчи жолу Кытайда чыккандыгына байланыштуу экономикалык соккуну Кытай алды. Баарыбыз Кытайда эмнелер болуп турганын көрүп турдук. Ухан шаарынын өзүндө эле 2 ай убакыт бою карантин болду. Бүткүл Кытай боюнча 20 күндөй карантин болду. Дүйнөгө экспорттоочу жана ички соода иштери жок эле дегенде Кытайда 1 ай, балким андан да көп күнгө токтоп калды. Кытайдын канчалык экономикалык жактан чыгыша тартканын цифралар менен эсептеп көрөлү. 14 триллион доллар деген мындай цифра болот достор. 100 миң, миллион, 10 миллион, 100 миллион, миллиард, 10 миллиард, 100 миллиард, триллион, 14 триллион доллар. Бөлөс 365 күнгө. Бир күндө Кытай өндүргөн товар 38 миллиард 356 миллион 164 миң 383 долларды түзөт экен достор. Бир күндө Кытай 38 миллиард доллардан чыгаша тартып атыптыр достор. Ошол күндөрү. Бул цифрага жакшылап көңүл буруп койсоңуздар, Кыргызстан Кытайдын бир күндө өндүргөн товарын 4,5 жылда арам өндүрөт достор. Бир эле күндө өндүргөн товарын Кытайдын Кыргызстан 4,5 жыл элестетип атасыздарбы? Бир эле жылдык товарын. Эми Кытайга канчалык чоң бул сокку болгонун элестетип бериңиздер. Аз убакыттын ичинде Кытай канчалык экономикалык жактан артка кетти. Акыркы кезде Америка менен Кытай экономикалык жактан согуш жүргүзүп жаткан кезде, Американын басымы күчөйүп турган кезде, мындай бале Кытайга такыр кереги жок болчу. Бирок 3 ай убакыт аралыгында коронавирусту Кытай эч кимди аябастан, өз элин аябастан, армиясын күчкө салып, 1,5 миллиард элини карантинге отургузуп коюп, бул ооруну жеңип кетти. Биздикилер болсо 5 миллион адамды карантинге ала албай бара. Себеби тамак ашы жок үй бүлөлөрдүн списогун керек болсо алып койгон эмес. Январда эле алып коюш керек болчу. Кытайда вирус бүткөнү менен эми дүйнөдөгү кырдаалга жакшылап көңүл бурсаңыздар. Бул оору оюнчук эмес достор. Дүйнөнүн эң бакубат супер держава аталган Америка дедик. Ушул Америкадагы коронавирустун айынан балким 2 триллион долларга чейин өтө чоң суммада чыгаша тартты, экономикасы дагы жок эле дегенде экеси артка кетип калды. Эгерде бул оору массалык түрдө дүйнөгө жайыла турган болсо, 300-400 балким 500 миллион адамга чейин каза болуп калышы мүмкүн экен достор. Муну эксперттер эсептеп чыгышкан. Кудай сактасын. Ошондуктан өнүккөн мамлекеттердин дагы бул таажы вирус өпкөсүн үзүп алды десек болот достор. Коронавирус оорусу кайдан чыгып, бизге кантип келгени маанилүү эмес достор. Дүйнөгө тараган оору бул заманда бизге да баары бир келмек. Миң коргонгон Израиль дагы бул оорудан карантинге отуруп калды. Кыргызстанды Алла Таала өзү эле сактап турат.
Ошого шүгүр кылалы дагы жакшылап тартип сактап, убакытты пайдалуу өткөрөлү. Мурда намаз окуганы, китеп окуганы убактым жок дечү элек. Эми эч кандай шылтоо жок. Андан көрө карантинде үй бүлөбүз менен жакшы убакыт өткөрөлү, энергия жыйнап, акыл топтоп, жаңы идеяларды издеп, карантин бүтүшү менен өз иштерибизди дагы да жогорку деңгээлде баштайлы. Бул коронавирус балеси эртеби кечпи бүтөт. Дүйнөдө азыр 4 миллиардтай адам карантинде отурат. Ошол себептүү жер планетасында климат жакшыра баштады. Аба тазалана баштады. Бүткүл адамзат өзү чектен чыгып кеткендигибизди байкадыңыздар беле? Кудайдан тескери кетип, бүткүл планетаны булгап, канчалаган токойлор кыйылып, океандар таштандыга булганып кеткен болчу. Кичинекей көзгө көрүнбөгөн коронавирус балким өз милдетин аткарып, адамзатты акылына келтирип койду. Эмнеси болсо да коронавирусту адамдар ойлоп таптыбы же Алла Таала өзү бале кылып жөнөттүбү? Коронавирус дүйнөлүк жер планетасын тазартууга өз милдетин аткарып жатат. Негизи акылыбыз менен иш кыла турган болсок, бул оорунун эч кандай коркунучу жок достор. 30 күн чыдап карантин сактап койсок, буюрса, бул оорудан кутулуп кетебиз. Кимде бар, кимде жок аныкталат. Андан кийин дүйнөдө өзү бир тенденция башталат. Коронавирустун сакталуу жолдору боюнча жаңы тартиптер киргизилет. Ошондуктан эч кандай коркунуч жок. Үйүбүздө отуруп карантин сактап турсак, баары жайына түшөт достор. Биздин канал болсо карантин убагында пайдалуу маалыматтарды чыгарганды улантат. Каналга каттала элек болсоңуз кызыл кнопканы, подписаться кнопкасын басып, жанында коңгуроочуну кошо басып коюңуз. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.